Президент Садыр Жапаров Кытай мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзянды кабыл алды. Кытайдын премьери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына карата кече 24 октябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкуулашты. Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн алакасы артып бараткандыгын белгилеп, саясий ишенимдин жогорулоосу, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө болоорун айтып өттү. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, транспорттук логистика долбоору, энергетика жаатындагы кызматташуу, инвестиция маселелери сүйлөшүлдү. Кошумчалай кетсек, Ли Цзяндын Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында 12 макулдашууга документке кол коюлду. Депутат Мирлан Самойкожо мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушун сынга алды. Анын айтымында желекти өзгөртүүдөн башка да маселелер көп. Ошондой эле коомчулукта, социалдык тармактарда дээрлик көпчүлүгү буга каршы болуп жатат. Кесиптешине төрага Нурланбек Шакиев жооп берип, туунун авторлору менен жолуккандыгын айтып, авторлор өзлөрү туунун баштапкы варианты өзгөрүп кеткендигин билдиришкенин айтты. Сиз аябай жакшы билесиз мындай кыргыздын элементтерин. Таптакыр башкача. Ошону биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коелу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Бир гана ошол тууга бир баштапкы абалда. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Тура, ар бир нерсенин туурасы болсо тууралап коюу милдет го деңизчи. Бирок туубуз анда ушул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы биз? Ошондой. Андай эмес, андай эмес. Анда мындай кылып коелу, анда мындай кылып коелу. Жолугуңуз сизге көрсөтөт. Мына кече да жолуктук. Оригиналы таптакыр башка. Койсоңор. Урматтуу төрага. Мындай, туунун авторлары дагы ким күн карама деп аткан болсо ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй, жетим көпөлөктөй, парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Эске салсак, жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоору коомдук талкууга коюлган. Анын авторлору парламент төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда. Ошондуктан күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырылган нурларынын формасын өзгөртүү сунушталат деп белгилешти авторлор. Бул демилге коомчулукта ача пикирлерди жараткан. Депутаттар бүгүн чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда талкуусуз кабыл алды. Муну Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гуля Кожокулова сынга алып, парламенттин регламенти сакталбай калгандыгын эскертти. Я хочу просто обратить внимание на то, что у нас есть регламент, у нас есть в первую очередь Конституция, на которую вот вы все, законодатели, должны обратить особое внимание. Просто обратите внимание на тот же, как говорится, принцип 4 статьи нашего регламента, где четко написано, что мы все свои полномочия осуществляем только в интересах народа. И мы несем полную ответственность перед народом и нашими избирателями. И основным 4 пунктом в нашем, как говорится, регламенте прописано, что мы должны соблюдать, уважать общепринятые нормы международного права. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев аталган мыйзам долбоорун колдой тургандыгын айтты. Урматтуу Нурланбек мырза, бул жерде сиз даже демилгөөчүлөрдүн немесинде списогунда да жок экенсиз го? Сизге суроо. Мен жокмун, бирок мен бул мыйзамды колдойм. Ошон үчүн мен сүйлөп атам. Анан эл аралык жана уюмдар менен жолугушуп жүрөсүз анда? Эл аралык уюмдар менен мен жогорку кеңештин төрагасы катары бардыгы мага келишти. Жогорку кеңештин төрагасы катары алар жолугушууну суранышты. Мен бир катар
10дон ашык жолугушууларды өткөрдүм. Ошондо бүт барына ушул түшүнүктү айттым. Демилгечилердин арасына кирип тил алсаңыз болот экен да, туурабы? Мага маселе эмес. Дагы бир депутат Чыңгыз Ажыбаев сунушталып жаткан мыйзам боюнча өз пикирин билдирип, чара жазасын карап чыгуу керектигин белгиледи. Мен мыйзамды азыр толук окуганга убактым болгон жок, бирок эми жанагы кыскача маалыматым бар. Жана 10 жыл деген бул туура эмес да, өтө эле жанагындай катуу жазага тартабыз деп ошол долбоорду алып келиптир. Эми бул бир аз өзгөртүүлөрдү киргизиш керек го да, экинчи окууда азыр экинчи окууга дагы карап туруп бир өзүбүздүн сунуштар болсо беребиз, албетте беребиз. Бул арада Кыргызстандын медиа жана жарандык коом өкүлдөрү АКШнын, Швейцариянын, Улуу Британиянын жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын колдогон депутаттарды жана алардын жакындарын виза жагынан чектөөгө чакырышты. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Назира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан баш тартышкан. Адилет укуктук клиникасы бул чет өлкөлүк өкүл мыйзамын талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынгандыгын аныктаган. Ал эми Назира Нарматова мыйзам долбоору сөз эркиндигин, бейөкмөт же эл аралык уюмдардын ишин чектебей тургандыгын айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалал Абад облусундагы Сузак районундагы кыргыз-өзбек чек арасындагы Бек Абад өткөрмө бекетинин жанындагы кармоо учурунда каршылык көрсөткөндөр кармалгандыгын билдирди. Маалыматта айтылганда 23 октябрда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бек Абад текшерип өткөрүү пунктунун жанында мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар тобунун ортосунда массалык мушташ болгон. Ошол эле учурда конфликтке улуттар аралык мүнөздөгү белгилер болгон. Окуя болгон жерге УКМКнын кызматкерлери келип видеого тартып алышкан, бирок жаңжалдын айрым катышуучулары агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, чагымчыл аракеттерге барып, чек арачыларды коркутуп үркүтүшкөн. УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгы улуттар аралык чыр-чатактын чыгышына жол бербөө жана уюштуруучулардын кылмыштуу аракеттерин документтештирүү максатында алардын тергөө органдарына келишин камсыз кылуу чаралары көрүлгөн. Бирок чырга катышкан жаран тергөө органына келүүдөн баш тарткан. Кийинки күнү 24 октябрда аны алып келүү учурунда анын үй бүлө мүчөлөрү активдүү каршылык көрсөтүп, УКМК кызматкерлеринин денесине залал келтирип, шектүүнү алып кетүүгө аракет кылышып, кызматтык унааларга таш ыргытышкан деп жазылат маалыматта. Кошумчалангандай, бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 374-беренеси бийлик өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү боюнча иш козголуп, 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда.